Жалал Абад облусунда массалык көчөт олтургузуу акциясы жана ишембилик өттү. Иш-чарага президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсаттар Сыргабаев баштаган жетекчилер, мекеме ишканалардын кызматкерлери жана тургундар катышты. Мындай демилге президенттин 2022 жыл тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялоо жөнүндөгү жарлыгын ишке ашыруунун алкагында жүргүзүлүүдө. Быйылкы жылдын өзгөчөлүгү биз ар бир районду, ар бир мекеме ишканага бөлүп берип атабыз. Бүгүнкү күндө картасы менен канча көчөт тигилет бизге ар бир аким берет. Биз ошол боюнча күздө кабыл алабыз. Азыр эмес, күздө. Ошол бизге берилген 1000 көчөт тиккен болсо 1000 көчөттү күздө кабыл алабыз. Бул боюнча бардыгына тийиштүү тапшырмалар берилди. Бак дарактардын көчөттөрүн тигүү экологиялык туруктуулукту сактоого жана айлана чөйрөнү жашылдандырууга түрткү болору айтылды. Сузак районундагы номер 97-орто мектебинин короосуна 200дөн ашуун көчөттөр тигилди. Сузак район билим берүү мекемелеринде бардыгына бүгүнкү күндө көртөндүрүштөр жүрүп атат. Көртөндүрүштөрдүн эң негизги биринчиси балдарга мына даракты кантип чоңойтуу, кантип өстүрүү, ошо менен бирге мектеп менен садиктин айланасын баягы көртөндүрүү максатында болуп атат. Бул бир жагынан көртөндүрүү, экинчи жагынан акыркы мезгилдерде өзүңүздөр билгендей окуучуларыбыздын көбү ысык тамак өткөн. Ошол ысык тамакка баягы жашылча витаминдер менен алма менен кийин камсыз болот деген ойдобуз. Буга чейин Жалал Абад шаарында 3 айлык ишембилик жарыяланды. Анын алкагында коомдук жайларда дарактардын жана гүлдөрдүн көчөттөрү олтургузулат. Шаар көчөлөрү, тротуарлар оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, жол четиндеги турак жайлар актап сырдалып, сел каналдары тазаланары маалым болду. Жалал Абад шаарындагы шаарыбыздагы көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба департаменти менен биргеликте көчөттөрдү ишкананын жетекчилери, шаардагы ишкананын жетекчилери менен биргеликте биз көчөт отургузуу мынакей бүгүнкү күндөн башталды. Бул 3 айга чейин уланат. Көчөт отургузабыз, шаардын тазалыгын карайбыз. Буга улай эле Жалал Абад шаарында жашылдандырууга даярдыктар жүрүүдө. Учурда шаар аймагына эгиле турган 10 түрдүү гүлдөр даярдалып, көчөттөрдү сатып алуу иштери жүрүүдө. Быйыл шаардын экологиялык абалына жараша салкындык берүүчү дарактардын көчөттөрүн отургузууга басым жасалыптыр. Апрелдин алгачкы аптасынан тарта гүлдөр калаадагы белгиленген жерлерге олтургузуулары мерчемделүүдө. Биз салкыны бар, элге салкын болсун деген максатта шу каштан, дууп көчөттөргө, можжевельниктерге неме берип атабыз. Можжевельниктер билесиңер, буларда да кислород жакшы чыгат, но бирок шаарды көркүнө көрк коша турган декоративный дарактар деп эсептейбиз. 5000 түп павлоний көчөттү 5 аймакка бөлөбүз, 5 управага бөлүп, ошо Тайгарайып аймагына, Достук районуна, Курманбек аймагына, Чыңгыз Айтматовго и Спутник кичи шаарчасына бөлөбүз. Ошо жерлерге эгилет. Жашылдандыруу чарбасына быйыл 23 миллион сом бөлүнүп, анын 4 миллиону көрктөндүрүүгө жумшалмакчы. Көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарбасы өткөн жылга салыштырмалуу 50%га көбүрөөк гүл эгүүнү пландап жатат. Кала боюнча 35 000 даана дарактын көчөттөрү олтургузулат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.